Кечки түндөн баштап бүгүнкү мына азыр саат канча? Саат 12:30 болуп атат. Буга чейин уже аябай чоң 8 машина келди. Мондайлар одан тышкары дагы майда гигант спринтерлер келе атат. Адан тышкары хова машиналар менен келе атышат. Гуманитарный жардам биздин элибиздин мындай жардам көргөзгөн аябай активдүү мөөнөттө болуп атат. Биз болсо толугу менен буларды бул жерден түшүрүп, учетко алып, айыл өкмөттөргө, райондорго бөлүштүрүп берип атабыз. Бул жерде областтык жетекчилердин орун басары, район акимдердин орун басары, МЧСтин кызматкерлери бул жерде ошо тизмелерди түзүп жөнөтүп атышат. Эртең менен саат 5:30 баштап биз Разаковка таштай баштадык. Азыр болсо 3 ховону даярдап атабыз Маргунга жана Сулуктуга. Азыркы учурда жолдор ачыкпы, кенен кесири жетеби ошол өзүнүн дарегине? Кечки саат 8-ден баштап толугу менен ок атышуулар токтогон. Бирок обедке жакын ага карабастан Достукта дагы бир нече жолу бир ок атылуу болуптур. Бирок ал дагы мен ойлойм эки тараптан токтотулат. Эң негизгиси бизде өтүүчү жолубуз бул 4 көчө болуп эсептелет. 4 көчө азырынча мындай кооптуу эмес жана эки тараптан жакшынакай карап, машиналерди өткөзүү шарттарды түзүп берип атышат. Анан эми жалпы канча адам эвакуация болду? Жалпы Лелек район жана Баткен райондордон кетишти. Азыркы өзүңүздөр көргөндөй көчөлөрдө адамдар дагы аябай аз. Даже Баткендин өзүндө дагы адамдар аз, машиналар аз. Баардык адам жай райондоруна жайгашып өтүштү. Общий саны орто божол менен кете бир 140 миңге жакын адамдар эвакуация болунушту. Эми бу жерде үйлөрдө көбүнчө кайтарган адамдар калды, кээ бирки үйлөр каралбай калды. Бирок эртең менен Камчы Кадыршаевдин катуу тапшырмасы менен МВДге тапсырма берилди. Эч кандай мародерство же да башка мыйзамга туура келбеген мындай жолдор болбосун жана ошолор толугу менен контролго алынсын деген катуу тапшырма берилди. Биз болсо өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул гуманитарный жардамдан тышкары ГСМ аркылуу, медициналык жардам аркылуу, психологический помощь аркылуу ошол жагынан толугу менен элдерге жардам бергендерди иши менен аткарып атабыз. Азыр ошо биринчи Лелек районунун зонасын алып атабыз. Буга кошумча дагы Кадамжай районундагы жайгашкан элдердин сандарын алып, кайсы жерлерге жайгашкан жерлердин адресный жардамдарды көргөзгөнгө ошо жумуштарды дагы азыр ошо биздин адистер алып барып атат. Адан тышкары Акылбек Сомбековичтин тапшырмасы менен ар бир акимчиликке, район акимчиликтерге акчалар бөлүнүп берди. Ошо убактылуу азыр ошо өзүнүн жашаган жерлерин таштаган биздин жарандарыбызга кафелерден бекер тамак аш уюштурулуп берилет.